Балаңыз сүйлөөсүн, акыл эсин, эс тутумун өнүктүрүүнүн эң арзан жолун билесизби? Мен бул видеодо сизге айтып берем. Видеого лайк басып, башкалар менен бөлүшүп, аягына чейин көрүңүз. Баланын сүйлөөсүн өнүктүрө турган, жүрүм турумун өнүктүрө турган, акыл эсин, эс тутумун өнүктүрө турган эң арзан ыкма бул ата эненин бала менен сүйлөшүүсү. Урматтуу катталуучулар, көпчүлүк ата энелер бул нерсеге такыр көңүл бурбайбыз. Бирок ушул 3 учурда балаңыз менен сүйлөшүп калууга аракет жасаңыз күн сайын. Эгерде күн сайын бул 3 учурда балаңыз менен сүйлөшүп тура турган болсоңуз, анда балаңыздын сүйлөөсү жакшырат, акыл эси, эс тутуму кадимкидей жакшырганын сезесиз. Ал кайсы учурлар? Биринчи учур балаңыз тамактанып жаткан учурда. Балаңыз сизге жооп бербесе деле, укпаса деле жөн гана сураңыз. Бүгүн сага эмне жакты, эмне кылдың, эмне ойнодуң? Жөн гана суроо берип, сүйлөшүү үчүн коммуникация түзө бериңиз. Экинчи учур бала жуунуп жаткандагы учур. Балаңызды жуунтуп жатканда сөзсүз түрдө коммуникация кылыңыз. Үчүнчү учур бала уйкуга жатар убакта, уктайын деп аткандагы учур. Мына ушул 3 учурда сиз балаңыз менен коммуникация кылып, сүйлөшүп, суроо берип, пикир алмашып турсаңыз, бул балаңыздын сүйлөөсүнө, акыл эсине, эс тутумуна, өнүгүүсүнө өтө чоң таасирин тийгизет. Балаңыз соо болсо деле, өнүгүүсү артта калган аутизм болсо деле, бул ыкма бардык балдарга иштейт. Эгерде балаңыздын сүйлөөсүндө, өнүгүүсүндө, неврологиялык функцияларында кандайдыр бир көйгөйлөр бар болсо, мен сизге дагы сонун кеңештерди камтыган вебинарымды сунуштайм өзүмдүн. Бала сүйлөөсү үчүн 5 ыкма деп аталган вебинарым бар. Мына ошол вебинарды дагы сөзсүз көрүп чыксаңыз, мына ушул сыяктуу сонун пайдалуу кеңештерди айтып кеткем. Бул вебинарды көрүш үчүн менин YouTube каналыма кирип, YouTube каналыма катталып, баланын сүйлөөсүн жакшыртуучу 5 кадам деген вебинарды көрсөңүз болот.